Ассаламу алейкум достор. Барыңыздарга Невада штатынан чоң жалынды салам. Бүгін Америкада 9 июль. Мен дагы микрофон тагынып алдым. Өткөндө жаңы компанияга жумушка киргенде Мирлан иним белек кылган. Өзүмдүкүн үйгө унутуп калыптырмын. Бүгүнкү чыгарылыш абдан кызык чыгарылыш болот. Аяғына чейин көрүңүздөр. Мен жаңы компанияга киргенде башында өзүмдүн оюм менен бөлүшкөм. Андан кийин иштеп жатканда дагы видео чыгарып, сиздер менен оюмду бөлүшкөм. Экинчи жолу. Бүгүн бир жума иштеп бүтүп, экинчи жуманы баштадык. Ошол бир жумада канча жүк ташыдык, пайдасы канча болду, расходтору канча болду, бардык нерсени сиздерге көрсөтүп бергенге атайын ушул видеону чыгарайын деп жатам, достор. Мындай маалыматты баары эле бере бербейт, өзүңүздөр билесиңер. Мен 2,5 жылдан бери YouTube канал ачып, көптөгөн маалыматтарды сиздерге чагылдырып, бардыгын актай чарчап калыптырмын кичине. Көктөй кылып көрсөтүп атам, достор. Мунун эч кандай жаманчылыгы жок деп ойлойм. Анткени бул Америкада иштеп жаткан, трак айдап жаткан биздин мекендештер мага таарынбаш керек. Анткени бирөөнүн дагы атын айткан жокмун. Бирөөнүн иштеген жерин көрсөткөн жокмун. Бирөөнүн жашаган адресин көрсөткөн жокмун. Негизи алганда Америкада трак айдоочулары бирдей эмес да. Ар кимиси ар кандай иштейт. Кээ бирөөсү көп иштейт, кээ бирөөсү аз иштейт, кээ бирөөсү түнкүсүн айдабайт, кээ бирөө Amazon ташыбайт, кээ бирөө драйвен менен жүрөт, кээ бирөө рифер, флетбек деп. Кээ бирөө 3 айга кетип калат, жарым жылдап иштегендери бар. Кээ бирөөлөрү 4-5 күн иштеп коюп, үйүнө барып, эмдиги жумада кайра 4-5 күн иштеп коюп, үйүнө барат. Ар кимиси ар кандай табат. Бирөөсү көп тапса, бирөөсү аз табат. Ошон үчүн мен эч ким жөнүндө сөз кылган жокмун. Болгону өзүм жөнүндө айтканга укугум бар, достор. Чынбы? Баарыңыздар колдоп келесиздер. Бул маалымат Америкада дагы жашап жаткан мекендештерге пайдасын алып келет. Жана Россияда, Европада, Кыргызстанда, дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчундагы мекендештерге жакшы маалымат болот. Анткени Америкага келе иштеп жаткан мекендештер бар. Америкага келип, башка жумуштарда азырынча кыйынчылыкты көрүп, башынан квартира издеп, жумуш издеп, ар кандай кичине маянасы азыраак жумуштарда иштеп жаткан мекендештер бар. Бирок биз ар дайым айтабыз, мен дагы 2 жыл ошондой оор жумуштарда иштеп жүрүп, трака отурганда анан бир нукка түшкөн деп. Кудай буйрса, мага дагы көптөгөн мекендештер чалып атат күн сайын. Мен азыркы иштеп жаткан компания жөнүндө суроолорун берип жатат. Мен болгондой айтып жатам. Кээ бирөөлөрү барып уже жумушка кирип жатса керек деп ойлойм. Анда убакытты созбой, азыр трака баралы дагы өзүңүздөр билесиздер, менин бал китебим бар. Ошол жака жазган нерселерди сиздерге көрсөтөйүн. Достор, мына биз азыр эс алуучу жайдабыз. Тетигил жерде 3-4 трак турат, анан калганы бул жакта тизилип турат. Азыр кичине эртерээк. Кичине убакыт өткөндөн кийин бул трак стаптагы толот деген ойдомун. Мен азыр эс алып атам. Бир Amazon'дун жүгүн алганы кетип баратсам, ал жүк cancel болуп калды да. Как раз мен ошол жака жетип калдым эле. Жүктү кандай бербей калды. Бирок биздин брокерлер ошол жүккө бербесе дагы $170 алып берди. Биздин брокер деп эдимби? Биздин диспетчер жигиттер. Достор, мен шок болдум да, шок болдум. Биринчи жолу, а может башка жигиттерде Amazon менен иштеген жигиттер мындайды көрүп жүрсө керек. Азыр мага бир жүк берген Amazon'дун.
болгону 70 майыл айдаш керек болчу. 70 майыл айдаш керек болчу. $1800 төлөп берип аткан. Мен мындайды 8 жыл өтүп 9-чу жылга кетти трак айдаганыма. Вообще көргөн эмесмин. Ар бир майылына биз азыркы учурда бир $2, $2.50 ташып атсак, ошол жүк азыр cancel болуп калган, мага бербей койгон жүгү bir майылына $25.66 төлөп бермек. Элестеткиле? Мен укчумун 8, 9, 10дон төлөйт депчи. Бирок биринчи жолу угатам. Америкада тракта иштеген менин мекендештерим дагы шок болушу мүмкүн. Bir майылына $25.66 төлөйт деген эмне деген шумдук. Шок болдум. Ошо жүктү алып алсак абдан жакшы болмок. Ана мен бул компанияда трейлери жок иштеп жүрөм да. Ошонун эмнеси жакшы экенин сиздерге азыр бал китепти көрсөткөндөн кийин түшүндүрүп берем достор. Анда Кызыл Машкага баралы. Кызыл Машка өзүңүздөр көрдүңүздөрбү? Бул жакта менин трейлерим жок. Бардыгы трейлер менен жүрүшөт. Менин трейлерим жок, иштеп жүрөм. Amazon алам, Драйвен алам, Рифер алам. Достор, анда кеттик. Достор, мен азыр абдан ысып кетет болушум керек. Трактардын үнү чыгып атат дарылдап. Анан сиздерге жакшыраак угулсун деп терезелерди жапканга аракет кылам, моторду иштетпейм. Анда кеттик. Bir жуманын жыйынтыгын чыгаралы. Мен сиздерге мурда ушинтип көрсөтүп келгем, достор. Азыр жакшы көрүнөбү, жаман көрүнөбү билбейм, бирок сиздерге көрсөткөнгө аракет кылайын. Мына бул жакта деген 1 августтан баштап 8 августка чейин иштедик. Бирок мен bir күн Мизури штатында эс алдым. Бул деген 1 август 2 күн, 8 августтагы 2 күн мен bir жуманы толук сиздерге көрсөтөйүн деп атам. Өзүңүздөр көргөндөй, биринчи жүк Агая штатынан Мизури штатына алдым. $1300 425 майыл жүрдүм. Ар бир майылы $3.05 болду. Бул Драйвен грузу болчу. Экинчи жүк Мизури штатынан Миннесота штатына $1100 төлөп беришти, 545 майыл жүрдүм. Ар бир майылы $2.01 болду. Бул UPS-тин жүгү. Бул дагы UPS, FedEx-ко, Amazon-го окшош. Анан калган жүктөрдү көрүп атасыздар. 3-чү, 4-чү, 5-чи жүк дагы точно бул деген around trip деп коет. Мизуриден Невадага, Миннесотага, Миннесотадан Мизуриге, Мизуриден кайра Миннесотага, Миннесотадан кайра Мизуриге жүк алып келдим. Көрдүңүздөрбү? Бардык жүктөрдүн баары 1100, 545 майылдан жүрдүм. Ар бир майылына $2.01 төлөп берди. Мен 2 жолу бош трейлер алып келдим. Анан сиздерге түшүндүрүп берем видеонун акырында. 6-чы жүктү караңыздар. 6-чы жүктү Мизуриден Колорадога 1-чи жолу кара менен боеп койдум. Amazon жүгүн алдым. $1662 төлөп берди. 819 майыл жүрдүм. Ар бир майылы $2.02 айланды. Анан ошол Колорадога келгенде Орегонду көздөй кайра Amazon жүк алдым. Ушул жумадагы акыркы жүк болуп калды. $2599 төлөп беришти. 1245 майыл жүрдүм. Ар бир майылы $2.08 төлөп беришти, достор. Ошондо биз bir жумада деп коелу $9961 мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жүк ташыдык. Bir жумада 4669 майыл жүрдүм. Анан общий итог bir жуманыкы ар бир майылга $2.13 төлөп беришти. Анда биз эми жыйынтыкты чыгаралы. Бул жакта эң биринчиси $9961 компания 12% кармап калат. Ошондо $1195 кармалат. Анан бул компанияда эсептеш абдан жеңил экен. Жумасына $285 кармалат. Бул страховка. Көрдүңүздөр.
Анан 90 доллар кармалат. Ошо 90 доллардын ичине мен кармалуучу төлөмдөр деп койдум. Бул жака бүт баары кирет. Ифта да кирет, припас да кирет, трипек кирет. Ушул баардык могу камера, баардык нерселер кирет. Жумасына бир жолу төлөнүүчү төлөм. Ана мен бул жумада 9 доллар жана платный жолго төлөп калдым. Канзас штатына киргенде атайын тол бар, ошол жактан төлөдүм. Анан 5-чи расход бул соляркага кетти. Соляркага мен 3108 доллар төлөп турмун. Ошондо достор, моякты караңыздар. 9961 доллар бул бир жумада жүк ташыдым. Анан өйдөңкүлөрдүн баарын кошкондо 4689 доллар чыгым болду. Көрдүңүздөрбү? Астына жазып койдум. Жүк, чыгым деп. Анан ушул жуманын таза пайдасы 5272 доллар бул таза пайда болду. Мен сиздерге баардыгын көрсөттүм, общий гроссду көрсөттүм, расходторду чыгардым. Анан 5272 доллар бул кризис учурунда бир жумада иштегенде мына жаңы компаниядан ушундай маяна чыкты. Анан бул жакта достор, биринчи анан экинчи деп жазып койгом. Азыр мыякта биринчисин өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эки жолу бош трейлер ташыдым. Анан 30 000 паундтан өйдө жүк ташыган жокмун. Amazon ташысаң дагы аз жүк ташыйт экенсиң, баягы салмагы аз. UPS'ти дагы ташысаң аз жүк ташыйсың, анан бош трейлерди ташыганда такыр эле ичинде жүгү жок. Анан бул жуманы кандай баштап келаттык эле достор. Мына 8 августтан кайра бул жума башталды. Мен Орегондон көчөгүнү жүк алып туруп, Невада штатына 1000 долларга 500 майл айдап бош трейлер алып келдим да чыштадым. Ана мен жана айтып аткан жүк мына, мен жазгам, азыр чийип коем, булчу алынбай калды. Экинчи жүк Невададан Невадага эле мына 1800 доллар төлөп берип аткан, көрдүңүздөрбү, капкара болуп турат. Бул дагы Amazon'дун жүгү болчу. Анан бул жакта 70 эле майл жүрмөкмүн. Ар бир майлы 25 доллар 66 центтен төлөп бермек. Достор, абдан ысып чыктым. Мына мен сиздерге маалымат бердим. Эмнеге мен азыр кирген баягы KG Line Group же болсо Туташ компаниясына киргиле деп атабыз. Эки компания бар, бирок брендовый логотиби Sam Express компаниясы. Мен жаңы эле кирип бул компанияга биринчи эле жума иштеп, диспетчерлер абдан күчтүү экен, бардыгы так иштешет экен. Ошо диспетчер жигиттерге дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдиргим келип атат. Анан бир жуманын пайдасы 5272 доллар болду. Мен деген көптөгөн жигиттерге айтып атпаймынбы, рекламалап. Абдан жакшы компания экен. Мен дагы азыр телефонумду жазып коем. Ошого чалыңыздар, бардык нерсени түшүндүрүп берем. Мирлан же болсо Сайпидин менен сүйлөшүп жумушка кирсеңиздер болот. Жакшы жери ушундай баптейл менен эле жүрөсүңөр, эч кандай баягы трейлери жок. Анан каалаган Amazon болсо, Reefer болсо, Flatback, Stepback бардыгын ала бересиңер, бош отурбайсыңар. Мен өткөндө жигиттер улам жүк бергенден бир күн сурандым, чарчап кеттим. Мизуриден ошо бир күн суранып эс алдым. Андан тышкары достор, Amazon менен иштегенде абайлаш керек экен. Мен мурда иштегем. Amazon менен иштегенде көбүнчөсү кечкисин жүк аласыңар, анан алыс жүрөсүңөр, бат-баттан жеткизиш керек, эч кандай ошибка кылбаш керек. Ошо уйку маселеси жаман. Amazon'да көбүнчөсү кечинде жүргөндө уйку келет. Ошондо уйку маселесин абайлаш керек. Анан ылдый жакка жазып койгон эки нерсе. Биринчиси, бош трейлер ташыганда абдан сонун экен. Барасыңар, кадимкидей жүгү бардай төлөп берет, бирок бош трейлер ташысаңар жеңил, машинага күч келбейт трака, андан тышкары соляркага аябай эконом экен. Мен мурда абдан оор жүктөрдү алганда бир полный бак куям, 230 майл жүргөндөн кийин эле менин багым стрелка көтөрүлө баштачу. А бош трейлер ташыганда 320 майл болгондо стрелка көтөрө баштап атат да, 70 майл айырмасы болуп атат. Андан тышкары мен бул жактан бир жума иштеп, экинчи жума азыр иштеп атам, бүтүп, биринчи жуманы бүттүм, экинчи жума иштеп атам. 30 000 паундтан өйдө груз алган жокмун. Кээ бир груздар 14 000, кээ бир груздар 10 000 паунд, кээ бир груздар 29 000 паунд болуп атат да. Бул абдан сонун да, тракка күч келбейт, анан бул дагы кайрадан соляркага экономия болот.
А биз мурда деген кээ бирде 45 миңге, 43 миң паунд ташый берчүбүз достор. Ошондой жакшы жерлери бар экен. Эми бул видеону мен ушуга окшош видеолорду мен улам чыгара бербейм. Сиздерге ушул жаңы компанияга кирип атам, жакшы компания экен, келиңиздер, чогуу иштешели деген үчүн баягы сөзүмдү тастыктап берейин деп анан ушул видеону чыгарганга аргасыз болдум. Жаман көргөндөр жаман көрө берсин, пайдасы тийгендер рахматын айта берсин. Эми жана айтпадыкпы? Ар бир адам өзүнүн оюн айтканга укуктуу. Көрсөтпөйм десе, көрсөтпөй эле койсун. Көрсөтөм десе, көрсөтсүн. Ушул мен чыгарып аткан видеолор Америкада жашап жаткан эмне деген баягы мекендештердин Кыргызстанда, Россияда, Европада, дүйнөнүн, Турцияда, Кореяда жашап жаткан мекендештер арасында туугандары болуп калат. Туугандары, кошуналары, классташтары, куда сөөктөрү болуп калат. Анан билген маалыматыбызды мекендештерге берип турушубуз керек да. Бизге окшоп алар деле келсин, алар деле иштесин, жер көрсүн, эл көрсүн деп атпайбызбы? Анан мага абдан көп мекендештер чалат. Ар дайым чалат да. Күнүгө жүздөп мекендештер чалат. Анан дагы алар да айтып калат. Ушу Америкада тааныштарыбыз бар, кудаларыбыз бар, досторубуз бар, жезделерибиз бар. Кээ бирде маалымат сурасак, эчтеке айтышпайт депчи. Болбойт да булчу. Анан силерден сурасак, Телеграмдан, WhatsApp'тан, ар кайсы жактан, YouTube'дан суроолорду берсек, жооп берип турасыңар деп. Силер бизге эч ким эмессиңер, же тааныш эмеспиз депчи. Кээ бирлер айтып атат, туугандай болуп калдык. Кээ бирлер айтып атат, Алмаз байке сиз фанатыбыз болуп калдыңар дейт. Үй бүлөбүз менен көрөбүз дейт. Ошон үчүн мекендештерге ушундай жакшынакай маалымат берип койгон үчүн ыраазычылыгын билдирип атышат да. Достор, анда видеону кыскартайын. Азыр мен эс алышым керек, жүк берсе чыгып кетебиз, жүк жок болсо анда катуу уктап, күч кубатты топтоп алып туруп анан иштейбиз. Өзүңүздөргө көрсөтүп бердим, достор. Кээ бир мекендештер айтып калат, "Эй, бул мыякта эле сонунда Америкага барып эмне кыласыңар?" деп. Ошолордун арасында жумушу жок, мундир, картошка жеп отургандар бар да. Айтпай эле койгула да. Спокойно эле отура бергиле да. Келем деген мекендештер бар. Жолу ачык болсун, мыяка насип болсун деп батабызды берип атпайбызбы? Ал эмне мекендештер келип, бизге окшоп тракта иштеп, бир жумада $5272 көрүп койсо эмне жаманбы? Бул бир жуманын результаты. Мындан тышкары дагы мен может августтун аягына чейин иштеп калышым мүмкүн, үйгө барбай. Кудай буйрса 2-3 сентябрда баягы ынтымак Кубага болот. Пенсильвания штатынын Питтсбург шаары тосуп алган. Бирок Спартакиада Вест Вирджинияда өтөт экен. Мен Инстаграмга койгом. Адресин, кайсыл жерде болот, телефондорун жазгам. Мен ошого чейин иштеп туруп, анан ошол жерге барып мекендештер менен кезикким келет. Анткени Спартакиадага 3000, 3,5, а может быйыл 4000 мекендеш келет. Көптөрү мага чалып атат, Алмаз байке Спартакиадага барасызбы деп. Ошол жактан Кудай буйрса кезигебиз, саламдашабыз, сүрөткө түшөбүз. Анан көптөр мекендештер айтып калат, менин атам, менин энем, менин иним, агам Кыргызстанда сиздин фанатыңыз дейт. Ошол мекендештердин бардыгына кыска салам айтып видеолорду тартабыз да Кыргызстанга, Россияга, Европага жиберебиз. Достор, ийгилик. Мен азыр иштеп аткан компания абдан жакшы экен, мен абдан ыраазы болуп атам бул компанияга киргениме. Силер дагы бизге кошулуңуздар, чогуу иштейли, Кыргызстандын желегин желбиретип жүрөлү. Баарыңыздарга ден соолук, ар бир мекендешиме ден соолук. Даже ушул видео чыккандан кийин кээ бир хейтерлер да чыгат да. Ана мындай эмес, анан тиги расход, анан тамак жебедиңби, анан тигини айтпайсың, муну айтпайсың депчи. Кээ бирөө ичи күйөт. Кээ бирөө ошо ичи күйүп жаманчылыкты каалайт. А көп мекендештер туура көрүп атат, Алмаз байке бизге туура жол көрсөтүп атасыз. Биз Америка боюнча эч кандай оюбуз жок болчу. Көрүп атасыздар да комментарий. Бардык эле мекендештер ыраазычылыгын билип ак жолго алып атышат. Сиздерге дагы ак жол, ар дайым жашыл светофор астыңардан күйүп турсун. Бала чакаңыздар менен аман эсен болуңуздар. Анан жаштарга айтып кетиш керек. Жаштар, силер биздин келечексиңер. Ар кандай TikToктун ичинде жакшы да маалыматтар бирок, жаман маалыматтарды көрүп, жанагындай пранк, сыранк дегендерди көрүүдөн алыс болуп,
ата энеңерди сыйлап, жакшы окуп, 5К окуп, анан деген пайдалуу видеолорду көргүлө. Мына биз пайдалуу видео тартып атабызбы, ушундай видеолорду көрүп, маалымат жыйнап, чет мамлекетке чыгып калсаңар, айтини окуп, маалыматтардын баарын жыйнап, англис тил үйрөнүп келсеңер, күчтүү болосуңар. Силер бизге караганда күчтүүрөөк, биздин келечексиңер, жаштар. Ошон үчүн жаман компанияларга кошулбай, жаман балдарга, кыздарга кошулбай, көбүрөөк үйдө болуп, ата энелериңерге жардам берип, сабакты былчыйта окуп, англис тил үйрөнүп, айтини үйрөнүп, анан бул жака келгиле дагы, кийин ата энеңерди сыйлап, баягы көңүлүн көтөрүп, анан буяктан алган билимиңерди анан Кыргызстанга барып бергиле, достор. Бул жака келгенде мына тракка иштегенде деле көп иштебей эле койгула. Мына меники уже 8 жыл болуп, 9-жылга кетти. Тракка 5 жыл эле жетет. 5 жыл иштеп, акчаны топтоп, мияктан жакшынакай окуу жайларды бүтүп, дүйнөнү титиреткен, дүңгүрөткөн университеттерди бүтүп, ата энеңерди анан Кыргыз мамлекетин алдыга сүрөп кубанткыла. Бөбөктөрүм, карындаштарым. Анда кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болгула. Ушу менен видеону жыйынтыктайын. Невада штатынан агаңар, иниңер, байкеңер, кээ жездеңер Алмаз. Кийинки видеодон жолуккуча сак саламатта болуңуздар.